бурулуштан жөө бараткан киши өтүп кетчүдөй кылып, унаабыздын ылдамдыгын азайтуу оңой эле кылса боло турган нерсе. Ошондо анын пальтосу да, сенин абийириң да таза болот. Жаңы жылдык балатыда илинип турган оюнчукту сындырып алган балага эч нерсе эмес балам, бул кичинекей эле бир оюнчук да деп айтуу абдан оңой. Кайбир учурда ал бала оюнчук эмес, жүрөгүбүздү сындыргандай жарым саат кыйкырабыз. Апаңызга кийинчирээк, анан эмес, азыр чалуу оңой эле кылса боло турган нерсе. Спектакльден кийин туруп, кол чабуу абдан оңой. Бир аз туруп турганга бутуңуз чыдайт. Коркпоңуз. Артисттер абдан ыраазы болушат. Кол чабуулар алардын сыйлыгы болсун. Ошол койгон спектакль үчүн башка сыйлык деле алышпайт да. Сизге орун бошотуп бергенде, катыңызга бат эле жооп келгенде, сиз менен түшкү тамактанууга кимдир бирөө макул болгондо рахмат айтып, ыраазы болуу оңой эле нерсе. Анткени чынында бизге эч ким карыздар эмес. Ата-энебиз да, балдар да, кесиптештер да, досторубуз дагы. Сизге жакын болбогон нерселердин баарына жок деп айтуу ушунчалык оңой. Сиздин баалуулуктарыңызды басынткандарга жана бөлүшпөгөн адамдарга, оройлорго, жалганчыларга, жаман музыкага, кызыксыз китептерге чекит коюңуз. Өзүңүздү сыйлаңыз. Терс таасирин тийгизгендердин баарына жок деп, ал эми бакыт тартуулаган нерселерге ооба десек болот. Мен сени сүйөм деген текст менен SMS жөнөтүү абдан оңой. Эч себеби жок эле жазыңыз. Ошондой текстти жаза турган адамыңыз болгон үчүн бактылуусуз. Эрежелерди бузуп, күлкүлүү болуп калуу, уктабай, же кайгылуу күнү эң жарашыктуу көйнөк кийип, майрамдык кечеден жөнөкөй тамак жеп калуу жашоодо болчу кызыктуу учурлар. Таң калыштуусу ушундай кичинекей рахмат, мен сени мененмин, мен сени сүйөм, сени көргөнүмө кубанычтамын, сагындым деген сөздөрдөн ар бир адам эңсеген бакыт куралат экен.